Ассаламу алейкум достор, ассаламу алейкум туугандар. Кандайсыңар, кандай жүрөсүңөр? Баары жакшыбы? Көптөн бери чыкпай калдым, кечирим сурайм. Көптөн бери видео тартканга ушундай бир пауза болуп калды менде. Сурагандар көп болду аябагандай. Жада калса чалып, Мирбек жакшы жүрөсүңбү? Эмне болуп кетти? Тынччылыкпы? Деги иштеп элатасыңбы? Деп иштеп элатам, негизи жүрөм. Ушундай колдоочуларым бар экен, силерге чоң рахмат. Мен видеомду ар дайым үзбөй, калтырбай көрүп, даже күтүп көргөндөр бар экен. Чоң рахмат силерге. Аябагандай жазуулар көп болду мага. Чайханага барамбы, парковкага токтоймбу, жолугуп сурагандар көп болуп атат. Тарт видео, тарт чыгар депчи. Ошондуктан мага силер чоң от души бир стимул бердиңер, видео дальше тарта бергенге. Жанагы тескерисинче жазгандар, тартпа Мирбек, чыгарба, сен айыңа минт отабыз, тигинт отабыз дегендер мага бирөө да чалып, бирөө да жазып койгон жок. Молодец Мирбек, молодец, тартпай калдың, стимеле сонун болуп кеттик деп бирөө да чалып жазып койгон жок. Эгер бирөө чалып же бирөө жазып койгондо мактап, Мирбек, сен тартпай калдың, стимеле сонун болуп атат десе, тартпай коймокмун. Ошол мындан кийин все уже. Калтырбай тартып баштайм туугандар. Ошол достор, бүгүн линия чыктым, азыр жаңы эле линия чыкканыма 12 минут болуптур. Чыгарым менен заказ берди. Немеден? Ломоносовский проспект, метро университеттен, Люберцы, Парковая улица, дом 4-ге алып барат экенмин. Жаңылыктар көп туугандар, жаңылыктар жөнүндө толук бүт айтып берем, видеонун жүрүшүнүн аягына чейин. Парк жөнүндө аябай менден дагы аябай көп суроо келип атат. Күнүгө жок дегенде 2-3 чалып атат. Анткени уже жыл аяктап баратат. Самозанятый менен жана лимит толуп калгандар көбөйүптүр уже. Не только премиальный тарифте, уже комфорт плюс экономго чейин уже лимитти 2 миллион 400 толтуруп коюп, иштей албай жаткандар көбөйүптүр. Мага чалып, сен кантип иштеп атасың? Сен жашынакай эле иштеп жүрөсүңбү? Кантип иштесек болот? Кайсы парк менен иштесек болот деп сурагандар көп болуп атат. Паркты билесиңер туугандар, мен парк Альфа такса паркын сунуштап жүрөм. Өзүбүздүн мекендешибиз, менин жакшы таанышым иштетет Альфа такса паркын. Эгерде кимден ким кандайдыр бир ушул паркка кошулуп проблема боло турган болсо, смело любой убакыт мага чалып, менден сурасаңар болот. Парктын комиссиясы болгону 2%, парковый самозанятый болуп иштесеңиздер 1% менин атыман кошулуп, Мирбектен да кошула турган болсоңор, баласыңарга дароо 500 рубль салып берет, жана ошондой эле путевой лист ар дайым ушул парк менен иштесеңер бекер берилет туугандар. Вывод боюнча эч кандай проблема болбойт, күнү-түнү чечип ала бересиңер. Алдыда дагы видеонун жүрүшүндө көп нерселерди, жаңылыктарды, керектүү жаңылыктарды айтып берем туугандар. Ошон үчүн видеону айна чейин көрүп туруңуздар. Адаттагыдай каналга катталабыз, подписка да кылабыз, лайктан басабыз жана комментарий жазабыз туугандар. Кеттик анда, иштеп улантабыз. Спасибо большое. Пожалуйста. Всего доброго, хорошего дня. Отдай Юре портфель свой. Ну чего? Прям сразу так резко. Все, забрали вы. Спасибо. Так, Люберцы 3400 жол кетип атат. Так, достор, Люберцы 3464 рубль. Муну университетский проспекттен, метро университеттен келдим, Ломоносовский проспекттен. Так, туугандар, 1-2 минутага көңүлгөр бура кетейин. Кимден ким арендага өзүбүздүн жердештерден, өзүбүздүн мекендештерден машина алат элем деп издеп жүргөндөр болсо, мен силерге сунуштап кетким келип атат. Өзүбүздүн мекендештер иштеткен таксопаркты. Генеральный директор өзүбүздүн баткендик бир тууганыбыз экен. Жана ошол жерде иштеген бардыгы өзүбүздүн мекендештер экен. Бардык машиналар өзүбүздүн мекендештерге таандык экен. Бул жерде главныйда башка эч бир улуттун өкүлү жок экен. Мисалга алсак, азыр көп эле парктар башка улуттун өкүлдөрүнүн паркы, бирок ошол жерде иштегендер кыргыздар. Силер барып машинаны алып атканда кыргыздар тапшырат машинаны, бирок силер барып өткөрүп атканда башка эле улуттун өкүлдөрү, жана СБ деп коет, жана ошондой эле служба безопасности, жана бардыгы башка эле улуттун өкүлдөрү келип машинаны өткөрүп алып атканда силерди кыйнап, тиягы мындай болуп калыптыр, биягы мындай болуп калыптыр деп отчойто бир төлөмдөрдү чыгарып берип коюп атат. Бул жерде андай эмес экен. Мен барып генеральный директор менен сүйлөштүм, аябагандай жашынакай, простой, жөнөкөй киши экен. Эч кандай бизде андай төлөмдөр жок. Бардыгы кыргызча сүйлөшөбүз, бардыгы кыргызча болот дейт.
ошон үчүн сунуштап кетем. Условиялар жөнүндө айта кетсем, депозит 10 000 рубль экен. Эгерде 10 000 рубль эч кандай акчаңар жок болсо деле барып машина алып кетсеңер болот экен. 10 000 рубльди 30 күнгө 300 рубльдан бөлүп салат экен. Парктын комиссиясы 2,8%. Парковый самозанятый же парк менен иштесеңер. Жана ошондой эле путевой лист 1 айга период берилет экен. Обслуживание баардыгын өздөрү кылып берет. Машиналар жөнүндө айта кетсем, экономго, комфортко, комфорт плюска бар экен. Кече жакында эле комфорт тарифине 45 машина чыгыптыр. Баардыгы оклейка болгон, баардыгы лицензиясы даяр, жапжаң ойдон парковкада тизилип, чекчейип турат. Барып любой время алып кетсеңер болот. Арендасы 2700 рубль Билджи деген машина. Жапжаң ойдон мен барып өзүм көрүп чыктым. Любой убакыт экранда көрүп турган номерге чалып, толук маалымат алсаңар болот, жана адресин да көрүп турасыңар, барып көрсөңөр болот туугандар. Ошон үчүн мен силерге сунуштап кетем, барып ушул жерде машина алыңыздар. Экинчи заказ менен келдим, 15 минутада 1918 рубльга. Восточная улица 4А, строение 26 дейт. Так, неме жөнүндө айта кетсем, достор, жана химчистка боюнча кече күнү жумушка чыгып жашынакай эле иштейин деп экинчи заказ кылгандан кийин үчүнчү заказга барсам, клиенттер отуруп жаштар экен, ичип алышыптыр аябай эле. Бирөөсү аябай кузуп салды аркасын балчайтып эле. Жумушту ошо менен токтотуп, алар менен кырылып, ызылдашып атып, поездкасы 3100 рубль болчу. Андан тышкары химчисткада 5000 рубль араң алдым. 8000 деп айткам, неге 8000 бергиле депчи. Но 5000 рубль араң деп атып беришти. Чыгып мойкага келип, автозаводскойдо мойка бар. Ошол жерде химчистка кылдырдым 2000 рубльга. 1200 рубльга сухой туман кылдырдым. 1200 рубльга кондиционер кожаны кылдырдым. И 1200 рубльга комплексная мойка. Ошо менен общий 5600 рубль болду. Анан аны Яндекске жазгам, баягыны сүрөткө тартып жөнөткөм, как обычно, кузган жерим бүт. Яндекс билесиңер, экранга мына коюп коём, баягы жазгандарым бүт. Неме деп, чек, товарный чек, химчистка кылдырам, ошон как положенный чеги болуш керек деп тоже коюп коём, кандай чек керек экен. Там ИНН, мойканын сааты, убактысы, печати, датасы бүт болуш керек дейт. Короче, анан ошого ылайыктуу, Яндекске ылайыктуу кылып, мондай чек берет экен. Мынакей, экранга коюп коём муну дагы. Ушундай чек болсо, Яндекс анан компенсировать этип берет экен. Тоже экранда көрүп атсаңар керек. 5600 рубль компенсировать этип берди химчистканыкын. Ошентип, бирок ошо менен целый бир сменам өлдү да. Анткени кече күнү түндө саат 2-де, 3-те кылдыргам. Ошо менен бүгүн кайра 3-төрдө чыктым жумушка. Анткени баа сухой туман кылдыргандан кийин билесеңер керек, аябагандай ичи химия эле жыттанып калат. Еще химчистка кылдым, еще кондиционер, еще сухой туман, ичи машинанын ичи химия эле жыттанып калган болчу. Ковриктер суу болуп калган. 14 километрден 900 рубль подача менен берип атат. 30 минута дейт, албай эле коюнчу. Анан ошонун баары кеткенден кийин жумушка чыктым бүгүн. Ошол достор, эгерде кимден ким ошентип кузуп салып же ушундай бир нерсе машинасына клиент төгүп бир нерсени химчистка кылыш керек болуп, анан ошону кантип баягы компенсация алыш керек деп неметип жүргөн болсоор, мынакей ушундай кылып алса болот экен. Биз дальше иштейбиз. Жаңы эле заказ 30 минутта слишком болуп кетет. Башка эле мояк жактан жакыныраак алганга аракет кылайын. Кетти ана достор, дагы алдыда дагы билгендеримди дагы жаңылыктар болсо айтып берем. Немеге келдим? Никольскаяга. 35 минута болуп кетти пробка менен. Болбосо бир 20 минут ушундай эле көрсөтүп аткан. 1904 рубль. Жакын эле канча 6 километр болчу ушундай. Пробка. Китай городду аралап ошентип белгичекти пробка болуп кетти. Так, өткөрөсүңөрбү? Отуруңар. Ошол достор, дальше иштейбиз, дальше. Дагы алдыда эмне жаңылык болот, кандай болот? Алдыда көрсөтүп берем. Орликов переулокко келдим, 2000 бирдемке рубль. Көзүңдү карасам, көл болуп баратам. Жүрөктү мынча жигит
Так, достор, анан жумуш жөнүндө айта кетсем, жумуш кандай болуп атат? Көбү чалып сурап атат. В класс издеп жүргөндөр көп болуп атат. В класс алат элем дегендер көп болуп атат. Азыр мо сентябрь бүттү уже, октябрда эле жумуш слабый болот. Ноябрь, декабрь болушу мүмкүн. Жылда болчу эми, быйыл эми кандай болот ким билет. Потому что жылдан жылга слабыйлап атат, жылдан жылга машина көбөйүп атат. Ошол себептен быйыл билбейм. А так В класс издеп жүргөндөргө, алам деп жүргөндөр, сатып алам деп жүргөндөргө жакшылап ойлонгула деп айтмакчымын. Мага чалып сурагандар көп болуп атат. Видео чыгарбай калдың, сен видеоңо карап расчет алчу элек, жумушту байкап турчу элек депчи. Ошол жумуш жок азыр. Данное время мына сентябрь айы плюска вообще чыккан жокмун мен лично. Наоборот, минуска кеттим десем болот. Это не потому, что вообще эле жумуш ноль болуп калгандан эмес, мен иштеген деле жокмун. Иштегенде деле плюска баары чыкпайт болчумун, анткени эптеп аренда жаап жүрөт балдар. Кээ бир күнү даже аренда жабылбай калып атат. Ошол достор, ошол жумуш жөнүндө. Азыр баягы сударыга неме таштап койдум эле. Костюмдарымды, рубашкаларымды химчисткага. Ошол дайын болуптур. Ошону алып, дальше иштеймби, иштебеймби билбейм пока что. Дальше дагы бир жумуштар бар эле. Вдруг ошол жумуштарды барып бүтүрүш керек болуп калса, анда иштебей калам. А так азыр костюмдарымды алып, алмаштырып болбосо, могу сударыга костюмдарды таштасаң, химчисткага бир жумада дайын болот. Бир жума 10 күн да, 7-10 күн да. Бир жумадан бери бир костюм шум менен жүрүп, ичине жүдөгөнсүп кеттим. Ошого барып азыр биротоло алып, алмаштырып кийимимди. Анан дальше жумушка чыксам чыктым, чыкпай калсам ошол достор. Бүгүнкү видео ушундай. Анан дагы бизнес тарифте, премиальный тарифте иштеген балдар да сурап калып атты эле. Химчистка боюнча костюмду кайка химчистка берсек болот, кандай болсо. Ушу сударыга берсеңер болот. Сударда химчистка, эгер сударьдын костюм шымы эмес болсо, платный болот. Костюм шым комплект 1600-1700 рубль болот. Химчистка. Дагы эмне, рубашка болсо, эгер сударьдан рубашка алган болсоңор, стиркасы бекер, костюм шымда бекер, бирок без ограничения эмес. Костюм шымга 3 жолу, рубашкага тоже 3 жолу стирка. Меники рубашкаларым стиркага вообще берилек болчумун. Азыр бир 20га чукул стирка чогулуп калыптыр меники. И ошол жака берип баштадым азыр. Ошолорду колдонуп салайын депчи. Анан костюм шым болсо тоже меники бүткөн немесе. Уже кайра берип аттым жана 3төн жолу химчистка кылдырып, азыр платный кылдырып атам 1600төн. Баягы 2 костюм шым таштап койдум эле, ошону барып азыр алып кетейин деп атам. Ошол достор, сурагандарга ушундай маалымат. Кеттик. Эгер дальше уже продолжать этпей алсам, видео ушу менен бүттү, жыйынтыкталды. Кийинки видеодон дагы чыгып, дагы маалыматтарды айтып, дагы жумуш жөнүндө көрсөтүп берүүгө аракет кылам достор. Кийинки видеону күтөбүз анда.